Ойланууга берилген убакыт аякталды. Жавап 24-ке тең. Эгер сиз да дәл ошол жавапты чыгара алган болсаңыз, онда жарайсыз. Ал енді бул сан кайдан келди, кандай заңдылык бар деген суракка жооп берейик. 24-тү мен 2-ке бөлсөм, натыйжа 12-ке тең. Ал 12-ни 4-ке көбөйтсөм, келесі сан 48 чыгып тур. Ары карай енді 48-ден кийин 16 чыгуу үчүн 3-ке бөлөмүн. Ал 16-тан кийинки сан 80 чыгуу үчүн 5-ке көбөйтөмүн 16-ны. Сонымен, дәл осы заңдылыкты ары карай жалгастырак. Енді біз бөлеміз 80-ди нешеге? Әрине 4-ке жалгасып келе жатыр өткені. Сонымен натыйжемиз келесі санымыз чыгып тур 20 болуп, ал 20-дан кийин 120 чыгуу үчүн кезекпен 6-га көбөйтөмүн. Натыйжа чыкты. Енді осы жерде мен 120-ны бөлүүм керек кезеги боюнча 5-ке. Сол кезде биздин жавап 24 чыгып тур. Ал 24-тү көбөйтсем мен 7-ге, келесі сан 168 чыгып тур экен. Демек, осы заңдылык боюнча орналаскан жавап дайын.